Азыркы темабыз АКШ, Америка Кошмо Штаттары согуштан кийинки мезгилде, башкача айтканда 1945 жана 2012 жылга чейинки аралыгында. Негизинен бул жерде ошол согуштан кийинки мезгилде Америкада кайсы президенттер болду жана алар кандай иш аракеттер жасады, ушуга токтололу. Экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин, экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Америка Кошмо Штаттары улуу эң бай бир мамлекетке айланды да. Bunun өзүнчө бир дагы чоң себептери бар. Ага токтолуп эле коелу. Бул согуштан кийин 1945 согуш бүткөндөн кийин Америкадагы саясатты алып баруу ошол кездеги президенти Гарри Труменге тиешелүү болгон да, Гарри Трумен. Сүрөттө биз коюп койдук, мына Гарри Трумен. Гарри Трумен алып барганда, ал өлкөдө жанагы өзүнүн партиялашы баштаган, Рузвельт баштаган жаңы курс саясатын андан ары уланткандагы Америкада бакубат мамлекетти куруу аяктаган десек болот да, аяктаган десек болот. Бул мезгилдерде кансыз согуш Американын ички жашоосуна дагы өзүнүн бир отпечатыгын калтырган. Америкада ошол убактарда жанагы шпиономания дейт. АКШда шпиондорду издөө күч алгандагы бардык жерден эле мындай коммунисттерге каршы, коммунисттерди издеп, бийликтин арасынан болобу, коммунисттерге каршы агенттер иштей баштаганда, мына ушундай кырдаалда граждандардын укугу бузула баштагандагы, граждан укугу бузулган. Корея жарым аралындагы согуштагы жана граждандардын ушундай укуктарынын бузулушу, шпиономаниянын күчөшү Гарри Трумендин жана демократиялык партиянын мындай кадыр баркын түшүргөн да. 1952 жылкы президенттик шайлоодо Республика партиясынын өкүлү Дуайт Эйзенхауэр президент болуп шайланат да. Мына бул жерге сүрөтүн көргөзүп койдук. Эйзенхауэр. Билесиңер, бул баягы экинчи дүйнөлүк согуштагы 1944 жылдагы экинчи фронтту жетектеген америкалык генерал болгон да. Ошол 52 жылы Американын президенти болуп шайланат. Ал мамлекетке президент болуп шайлангандан кийин жанагы бакубат өлкөнү куруу идеясынан баш тарткан эмес. Мунун убагында, Дуайт Эйзенхауэрдин убагында Корея согушуна чекит коюлган. Корея согушу бүткөн. Бул Дуайт Эйзенхауэрдин убагында Америкада бир мындай бейпилчилик, тынччылык өкүм сүрүп, америкалыктар мындай жакшы жашоонун үстүндө болгон да. Бирок ага карабастан Америкада дагы жанагы негр калкынын арасында, ошол Дуайт Эйзенхауэрдин убагында негр калкынын арасында граждандык тең укуктуулук боюнча негр калкынын арасындагы жүрүштөр, кыймылдар башталган да. Бул негр калкынын тең укуктуулук боюнча күрөшүн Мартин Лютер Кинг деген ошол адам жетектеген дагы. Алар бөлөк расадагы элдер менен чогуу бирдей тең укуктуулукка жетүү аракетин көрүшүп, көчөлөргө жүрүштөрдү уюштурушуп, ар кандай нааразычылык акцияларын уюштурушуп, мындай күч колдонбой өзүнүн сунушун билгизүү методун тандап алышкан да. Мына ошол убактарда 1957 жылы Советтер Союзу биринчи жердин жасалмас путун учураттагы америкалыктар кандайдыр деңгээлде Советтер Союзунун артта калып бараткандыгын сезишет да. Мына ушундай кырдаалда 1960 жылкы президенттик шайлоодо ортодо 1956 жылы бул Дуайт Эйзенхауэр кайра шайланган да, экинчи срокко кайра шайланган. 1960 жылкы президенттик шайлоодо демократ партиясынын өкүлү, демократиялык партиясынын өкүлү Джон Кеннеди Американын президенти болуп шайланат дагы. Жанагындай Советтер Союзу биринчи жолу жердин жасалмас путин учургандыгын эске алып, ал Аполлон деген программаны иштеп чыгат. Аполлон. Бул программанын негизинде америкалыктардын
баягы астронавттар СССРди кууп баягы космосту изилдөө боюнча СССРден астыга кетүү программасын сунуш кылышат дагы. Бул Аполлон программасы негизинде америкалык астронавттар айга конуш керек болгон да. Бирок 1963 жылы бир табышмактуу кырдаалдарда Техас штатында Даллас шаарында ошол бир табышмактуу кырдаалдарда Джон Кеннеди белгисиз бирөөлөр тарабынан атылып өлтүрүлөт дагы. Анын ордуна вице-президент Линдон Джексон деген адам президенттин милдетин аткара баштаганда, ал болсо ошол өзүнүн предшественниги Кеннединин саясатын уланткан. Жанагы Кеннеди тарабынан түзүлүп кеткен Аполлон программасы 1969 жылы ишке ашып, америкалык астронавттар биринчи жолу айга отурушканда, айга конушкан. Бирок бул Линдон Джексондун убагында ал мындай саясат жүргөн, Америкадагы жанагы кедейчилик менен күрөшүү программасын иштеп чыккандагы, но бирок аны аяна чейин ал чыгара алган эмес да. Бул убакта, ушул убактарда демократтар партиясы бийликте турган убакта Вьетнамдагы согуш бир топ алардын кадыр баркын төмөндөткөн да, 1968 жылкы президенттик шайлоодо Республика партиясынын өкүлү Ричард Никсон, мына сүрөткө биз коюп койдук, Никсон бийликке келет дагы. Ал жана предвыборный эмеде, агитацияда ал америкалыктарга сөз берген да, мен Вьетнамдагы согушту токтотом. Мына ошондуктан америкалыктар ага предпочтение мындай басымдуу голосту Никсонго беришкен дагы. Никсон президент болуп шайланган. Ал 1972 жылы Вьетнамдагы согушту токтотот дагы. Мына ушул жылдан баштап Америкада чоң жаңылык кирген да, Никсон убагында. Эгер буга чейин Америкадан мурун бүткүл 18 жаш куракка толгон эркек жигиттердин баары Америкада жалпы аскердик милдеттүү болсо, ушул 72 жылдан баштап Никсон убагында найм деген түшүнүк кирген. Найм. Башкача айтканда Американын куралдуу күчтөрүнө только мындай контракттык негизде кызмат кылууга жол ачылган да, каалагандар барып кызмат кылган. Бирок Никсон өзүнүн айткан, шайлоо алдындагы айткан программаларын аяна чейин аткарлаган эмес. Анткени ал 1974 жылы импичмент дейт, баягы өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген чечим менен импичмент жарыяланып, ал бийликтен кетүүгө аргасыз болгон да. Андан кийинки бул убактарда ошол республиканецтер бийликте турган убакта өлкөдөгү экономиканын абалы өтө кескин начарлап кеткен да. Анын негизги источник булактардын бири бул инфляциянын өсүшү, баалардын өсүшү болгон да. Бул жерде мамлекет жанагы экономикага кийлигише баштаганда, ушундай кырдаалда 1980 жылы Америкадагы президенттик шайлоодо республиканец Рональд Рейган президент болуп шайланат дагы. Ал мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүн такыр алып тастагандагы, социалдык жанагы чыгымдарды азайтып, ошонун натыйжасында бул инфляцияны токтотуп, экономикадагы өзгөрүүнү алып келген. Себеби Рейган убагында, ошондуктан Рейган убагында ушундай жанагындай саясаттын жүргүзүүнүн натыйжасында экономика өсө баштаган. Ал 1984 жылы кайра экинчи срокко шайланат дагы. Өзүнүн жанагы шайлоо алдында айткан бүт бардык программалар барын ишке ашырууга аракеттенген. Рейган убагында Америкада чоң жылдыздар согушу деген чоң программадагы СОИ, стратегический оборонный инициатива деген чоң бир программаны сунуштаган, бирок ал көптөгөн акчаны сунуш кылгандык керек дегендиктен бул программа ишке ашкан эмес. 1988 жылкы президенттик шайлоодо республиканец Джордж Буш старший деп жүрүшөт. Старший бул бийликке келет дагы. Ал ошол мурунку Рейгандын саясатын андан ары уланткан. Ал 1992 жылы кайра шайланган. Мына бул жерде сүрөттө көргөзүп койдук. Буш старший 92 жылы кайра шайланган дагы.
1992 жылы демократиялық партияның лидері Билл Клинтон президенттік постқа келеді дағы. Ал саламаттық сақтау тармағында көптеген іс әрекеттерді жасаған. Клинтон 1996 жылы қайра шайланады. Өзінің саясатынан арылмаған. Бірақ 2000 жылғы президенттік шайлауда Американың президенті болып, ақш-ның президенті болып, жаңағы Джордж Буш младший деп мына жерде суреті тұрады болғандағы. Ал 2004 жылы қайра шайланады. Ал енді 2008 жылдағы президенттік шайлауда Американың тарихында ең біріншілерден болып қара түстегі негр халқының өкілі Барак Обама президенттік қызметті ейлейді. ақш-дағы ақырғы мына 2012 жылы ноябрь айында жаңа президенттік шайлаулар күтіліп отыр. Бұл жерде дағы Барак Обама өзінің кандидатурасын қояды болуш керек. Мұны тарих тастықтап көргізеді.